Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дүйшөев тааныштырам. Кыргыз-тажик чегарасын тактоо иштери уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 10 мартынан 16 мартына чейин Тажикстандын Душанбе шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки мамлекеттин топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү деминде өттү. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Чегарада курулуп жаткан 418 үйдүн 332си бүткөрүлдү. Баткен облусунун кыргыз-тажик чегарасында болгон акыркы куралдуу жаңжалда жалпысынан 418 турак үй жабыркаган. Анын 332си толук бүттү. Калган турак үйлөр март айынын ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Бардык өртөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж турак жай ээлерине атайын счеттун эсебинен биринчи этап менен 200 000 сомдун компенсациялар берилген. Ал эми экинчи этапта турак жайы толугу менен бүткөрүлгөн учурда үй ээлерине 100 000 сомдун компенсация берилди. Мамлекеттик комиссиянын чечиминин биринчи пунктуна ылайык турак үйлөрү оңдоп түзөөгө муктаждарга даражасына жараша 100 000 сомго чейин жалпы 499 жаранга 13 500 000 сомдой компенсация төлөндү. Ал эми экинчи пунктуна ылайык окуяда жабыр тарткан жарандарга жалпы 8 291 000 сом бөлүнүп берилди деп айтылат маалыматта. Чегарада жабыркаган элдин 31 миллион сомдон ашуун насыясы жоюлду. Улуттук банктын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн алдын ала маалыматына ылайык, акыркы чегара жаңжалында жапа чеккен жарандардын банктардан алган насыялары 514 түзөт. Анын ичинен 366 насыя, же болбосо 31 миллион 480 000 сому жоюлду. Ал эми 224 насыянын, же болбосо 63 миллион 683 000 сомдун төлөө жолдору өзгөртүлгөн жана жеңилдетилген. Аксай айылындагы жабыркаган тоок ферманын ээсинин Айыл банк тарабынан алынган 9 миллион 600 000 сом насыясы толугу менен жоюлуп, өндүрүштү кайрадан калыбына келтирүү мамлекеттик тарабынан 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Чегарада жабыркаган ишкерлерге 300 000 сомдон берилди. Кыргыз-тажик чегарасында болгон кагылышуунун кесепетинен улам Баткен облусунун ишкердик субъекттерине келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында мамлекет тарабынан 79 жеке ишкерге 300 000 сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, жалпы 23 миллион 700 000 сом төлөнүп берилди. Мындан сырткары Финансы министрлигинин алдындагы Финансы кредит фондунун өкүлдөрү облустун аймагында жабыр тарткан ишкерлерге жеңилдетилген насыя берүү үчүн ар бир ишкер менен келишимдерди түзүүнүн үстүндө иш алып барып жатышат. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы билдирди. Куралдуу жаңжалда жараксыз болгон документтер баары калыбына келтирилди. Чегара окуясында жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик каттоо кызматы жалпы 826 жарандын арызын кабыл алган. Алардын ичинен Лелек районунан 380, Баткен районуна 414 жана Кадамжай районуна эвакуация болгон 31 жарандын арызы келип түшкөн. Бүгүнкү күнгө карата 826 жарандын баарын документтери толугу менен калыбына келтирилип, тапшырылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Баткендеги килем көргөзмөдө жеңүүчүгө Турцияга жолдомо берилди. Бүгүн 16 мартта Кадамжай шаарында кылым карыткан кыргыз килеми аттуу фестиваль болуп өттү. Иш-чарага келген жетекчилер уус чеберлердин колунан жасалган килемдердин көргөзмөсү менен таанышты. Жалпысынан көргөзмөгө 8 катышуучу катышып, аягында байгелүү орундарга ээ болушту. Биринчи орунга Турцияга саякат, экинчи орунга Ташкентке саякат, үчүнчү орунга Ысык көлгө саякат үчүн жолдомолор берилди. Максат кыргыз килемдерин дүйнө жүзүнө жайылтуу. Ошону менен бирге үйдө олтурган аялдарды килем токууга үндөө, дейт уюштуруучулар. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.